Казакстандын президенти Касым-Жомарт Такаев күзүндө президенттиктен өз каалоосу менен кетиши мүмкүн экени тууралуу аңыздар Казактын Даркан талаасында желдей жуурта баштады. Жел болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дегендей мындай сөздөр жөн жеринен чыкпасын эске алганда Такаевка каршы күчтөр активдешип, ички саясий чыңалуу курчуп келе жатканын баамдаса болот. Арийне былтыркы 2022-жылдын 5-январь айындагы Алматыда орун алган каңтар окуясынан кийин Касым-Жомарт Такаев эл ишенимин бекемдөө максатында күзүндө мөөнөтүнөн мурда кайрадан шайлоо өткөрүп жеңип чыккан. Андан бери 1 жылга аякпаса элек. Ал эми жалпысынан Нурсултан Назарбаевдин бийликти өткөрө алган 2019-жылдан бери алганда бийликте отурганына дээрлик 4,5 жылга чукулдап калды. Бирок өз алдынча президент катары Казакстандын эки тизгинин бир чылбырын чыңдап өз колуна алганына кыйын болсо араң 1 жылдан ашты десек жарашат. Себеп дегенде каңтар окуясына чейин Нурсултан Назарбаевдин кол баласы өз алдынча саясат жүргүзө албаган номиналдуу президент катары сыпатталып калган. Кызыгы кол жол эми кишенден бошоп чыныгы бийликтин даамын жаңыдан татып баштаганда басмайлы бошоп жатканы чоң маселе. Буга ички тышкы бир нече факторлордун таасири тийип жатканы байкалат. Дегенибиз дээрлик 30 жылдан бери мамлекетти башкарып калган Назарбаевдин мураскери Такаевдин саясий чөйрөсүндө экөөнүн ортосуна саясий тиреш күч. Тактап айтканда Такаев Назарбаевдин кланынын курчоосунан толук бошоно элек. Бир көзүнө жоо дегендей ишеним арткан командасынын толугу менен тамыры бош. Экинчиден Такаевдин көп векторлуу саясат жүргүзүү аракети өзгөчө батышка ктаганы ирегилеш турган Россиянын каш кабыгына туура келбей жатат. Айрыкча Россия менен Украинанын ортосундагы саясий кризис, согуштук жаңжал Казакстанды аяр мамиле кылууга түрттү. Ишеним эки жактан тең төмөндөдү. Канткен күндө дагы Такаев 5 тилде эркин сайрап, өтө билимдүү болгону менен саясатта кыраак эмес, сөрү жок экендиги байкалып калды. Тилекке каршы саясат акылдуулукту жана өтө кыраакылыкты талап кылат эмеспи? Элин кандай башкарды өз иши, бирок Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев да арыстан да сүрү бар болчу. Дагы бир маселени эске алсак, жеке аскердик компанияны жетектеген Пригожиндин жакында эле бунт чыгарып, Москвада театралдык жүрүш жасаган окуясында Казакстандын президенти Касым-Жомарт Такаев бул жагдайды Россиянын ички иши катары баалап, Кремльге сыртын салышы араң турганын көз эле чыгып кетти эле болуп, ансыз дагы мына үзүлчүдөй үлбүрөп турган өнөктөштүк ишенимге ого өтөрдүгө кетирди, жаракат тереңдеди. Ачык айтканда, Москва мындай саткындык мамилени кечирбей тургандыгы айтпаса да түшүнүктүү. Дегенибиз 2022-жылдын 5-январында орун алган каңтар окуясында Касым-Жомарт Такаев жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунан көмөк сурап, Москванын түздөн түз кийлешүүсүнүн натыйжасында аталган уюмдун аскер күчтөрү Казакстанга кирип, башаламандыктарды жөнгө салган. Тактап айтканда, Москва тарап Такаевдин режиминин кулашын төңкөрүштөн аман сактап калган. Ал эми Кремльдин өнөктөштөрдү сыноодон өткөргөн Пригожин сценарийи Такаевдин анык жүзүн ачып берди. Москва муну таасын сезди. Карышкыды канча баксаң деле токойдон сейт дегендей Путин Такаевка канчалык орун тартса дагы, батышты караган мамилесинин Кремльдин көңүлү көп таштай сууду десек болчудай. Баса, айрым маалыматтарга таянсак, Такаев үчүн ушул жылдын күзү оор болору айтылууда. Мындай коркунучтун коңгуроосу активдүү фазага өтүп кетпеш үчүн өлкөнүн бүтүндүгү, коопсуздугу алдыңкы планга көтөрүлүп, Касым-Жомарт Такаев марттын карматып, өз каалоосу менен бийликти өткөрүп берүүгө мажбур кылат деген пикирлер айтыла баштады. Арийне азыркы тапта Борбордук Азия өлкөлөрүндө бийликти өткөрүп берүү трансформациясы бир кылка өңүттө эмес, саясий чыңалуу менен коштолуп келе жатканын баарыңыздар билсеңиздер керек. Алсак, Нурсултан Назарбаевдин бийликти Касым-Жомарт Такаевге өткөрүп берүүсү каңтар окуясы менен аяктады. Кыргызстанда Алмазбек Атамбаевдин Сооронбай Жээнбековго бийлигин берген транзиттин аягы октябрь төңкөрүшү менен жыйынтыкталды. Өзбекстанда Каримовдун кайтыш болушу бийликтин Шавкат Мирзиёевге өтүшүн шарттады. Албетте бул жагдай кыйла жеңил өттү. Түркменстанда бийлик транзити Гурбангулы Бердимухамедов баласы Сардар Бердимухамедовго өткөрүп берүү менен ийгиликтүү жыйынтыкталды. Бирок каш бою, чач бою деген ички кысымдары менен саясий чыңалуу дали болсо сакталып турат. Баса жакын эле бир жыйында Сардар Бердимухамедовго Путин кол бербей кашын сыламыш болуп койгонунда кандайдыр бир кеп бар экенин айтпай кетпесек болбойт. Кызыгы азыркы учурда бир гана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон баласы Рустамга бийликти өткөрүп берүү транзитин ишке ашыра албай, бирде батышты, бирде Кремльди карап жолун таппай чайналууда. Тилекке каршы Путин капталын жеген карышкыр саясатчы болгондуктан сөзүндө турбаган президенттердин көбүнүн мүнөздөрүн 5 колдо эмес, 5 колдун тамырындай так билет эмеспи? Андыктан алардан абайлап калганын жолугушуулардан Путиндин көз карашынан даана байкасак болот.
Ал тургай Путинге жакын эле Пригожин Кремлдеги саясий саткындарды жана коркоктордун бетин каш кайтып ачып бергени дүйнө жүзүнө маалым.